Себеп пайгамбарсың ба, мен биринчи тамак берейин дейт. Кызганат да, пайгамбарсың кызгана турган эркек. Адам Аллахтын алдында кымбат болот сыфаты менен. Жануарлар кымбат болот эти менен. Үйдө олтурат экен да атасы айтат экен баласыны, мынау кулк мүнөздүү жакшы бала болуп чоңоюш керек дейт. Фанкафаатил касату ванташарат таам. Идиши сынып кетти дагы, тамак чачылып кетти жерге дейт. Кабатулланын кызматчысы мен болсом экен деп бардыгы күтүп жатканда, пайгамбар алейхиссалам баягынын өзү көрдү, бай бербей койгон адам өзү көрдү. Базарга барсаңыз, жандык сатып алсаңыз, бир жануар сатып алсаңыз, уй сатып алсаңыз, анын этин карай, семизби, чоңбу? Арыгыны кичинекейин албайт. Эмне үчүн? Алар эт үчүн эле да. Мусулман денеси менен кымбат болбойт Аллахтын алдында. Таразаны көп бассаң кыйын болбойсуң да. Айша энебизден Саид ибн Хишам рахматуллахи алейхи сураган. Мага айтып бериңизчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүнү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кулк мүнөзү, адеп ахлагы кандай эле деп. Ошондо Айша энебиз жооп берген, сен эмне Куран окубайсыңбы? Айттым дейт, Куран окуйм ар дайым десе, анда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кулк мүнөзү, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоодогу адеби ал Куран болчу дейт. Дагы бир хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү басып жүргөн Куран эле деп. Айша энебиздин дагы бир хадисинде айтат, Абу Дарда радияллаху анху Айша энебизден сураган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүн айтып бериңизчи дегенде, Кана хулукухул Кур'ан. Пайгамбар алейхиссаламдын кулк мүнөзү ал Кур'андагыдай болгон. Муну кантип түшүнсө болот? Пайгамбар алейхиссаламдын кулк мүнөзү ал Кур'ан болчу. Анын түшүндүрмөсү ярада лиридаху ва ясгату лисахатихи. Кур'ан кайсы нерселерден разы болсо, ошол нерселерди разы болуп жакшы көрөт эле. Ал эми Кур'ан кайсы нерселерди жактырбаса, Аллах Таала кайсы нерселерден ачуусу келсе, пайгамбар алейхиссалам ошого ачуусу келет эле. Бүгүн адамдар кулк мүнөздү, ибадаттарды, мусулман кандай болуш керек экенини китептен окуп жатат. Баяндан да угуп жатат. Мусулмандар ушундай болуш керек, мусулмандын сыфаты мындай болуш керек депчи. Бирок ошондой мусулманды көрө албай кыйналып жатат да. Себеби эмне? Эмне үчүн бардык мусулман билет, адеп ахлактуу болуш керек, кулк мүнөздүү болуш керек, жакшы болуш керек, бирок эч ким болбой эле. Себеби ушул экен, бардык мусулмандар, бардык адамдар жакшы адам болуш керек, кулк мүнөзү жакшы болуш керек десе, бул болуш керек дейт экен да. Үйдө олтурат экен да атасы айтат экен баласыны, мынау кулк мүнөздүү жакшы бала болуп чоңоюш керек дейт. Баласыны үмүт кылат экен жакшы болсун деп. Баласы болсо апасына эле айтканда, апам жакшы адам болгондо жакшы болот эле, апамдын кулк мүнөзү жакшы болгондо деп. Себеп көбүрөөк апасы баланы урушуп турат, койдоп турат, тарбиялап турат. Апасы ойлойт экен да, ошо атасы жакшы адам болгондо биз оңолот элек депчи. Эч кимиси мен оңолгондо, менин кулк мүнөзүм жакшы болгондо жакшы болот эле дебей элекен. Ошондуктан коомубузда акылдуулар көп, насаат айтуучулар көп, сын тагуучулар көп, бирок оңолуучулар жок экен да. Бардыгы экинчи адамга сын тагат экен, насаат айта алат экен, ушул жерин ката айтты, мындай кандай жакшы болмок, менин оюмча мындай дейт экен. Бирок ошону өзгө бурган адам жок экен да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахаба радияллаху анхулардын доорунда мен кандай адаммын деген суроо эң биринчи турган маселе эле. Умар радияллаху анху халифа болгон мезгилинде мунафыктардын аттарын билген сахабага барып айтат эле да. Мунафыктардын тизмесинде мен жокмун, ошону айтып кой дейт. Ким мунафык айт дебейт эле да. Болсо мусулмандардын падышасы болуп турат, ошол убактагы өлкөнүн башчысы болуп турат. Кана мунафыктарды айтчы, мен ошолорду билип алайын. Эгер ошолор менин алдыма келип калса, анын системасын билип алып, сен мунафыксың, ой жаман деп билип турушум керек, айт десе болот эле. Бирок антип барган жок да. Кимдин мунафык экенин менин не ишим бар? Балким мен мунафык эмесминби деген ойдо жүрөт эле да. Ошого пайгамбар алейхиссалату вассалам Кур'анда макталган сыфаттар менен сыфатталган эле, жана Кур'ан жактырбаган сыфаттардан өтө алыс эле. Айша өзү айтат, адамдардын ичинен эң кулк мүнөзү жакшы пайгамбар алейхиссалату вассалам эле. Эң чоң сыфат ушул, урматтуу бир тууган, сиз өзүңүздүн ким экениңизди билишти кааласаңыз, биринчи аялыңыздан сураш керек. Аялы мактаган эркек бул чындап жакшы адам болот. Эгер жашоодо ушундай экен да,
аялы күйөөсүнүн бир сыфатында канааттанбай жүрөт. Мына ушул жерин оңдосо жакшы болмок депчи. Күйөөсү да аялынын бир сыфатына мына ушул жерин оңдосо жакшы болмок деп жүрөт да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды аялдары, жубайлары мактайт эле, эң жакшы адам эле. Эмне үчүн десе, үй бүлөсүнөн кайсы бир адам же болбосо сахабалардын бирөөсү айтып кайса, я Расулалла десе, лаббайка, даярмын кызматыңызга, эмне кылайын деп даяр болуп кайрылат эле дейт. Кандай кылайын, эмне кылайын деп кайрылат эле. Валидалик анзалаллаху тааза ва жалла ва иннака ла ала хулуқин азим. Ошол үчүн Аллах Таала пайгамбар алейхиссалату вассаламды албетте сен улуу кулк мүнөздөрдүн ээсисиң деп айтты. Пайгамбар алейхиссалату вассалам үй бүлөсүнө жасаган жакшы кулк мүнөз мамилесинин себебинен жанындагы эң жакын адамдары сахабаларга жакшы мамиле кылгандыгы үчүн Аллах Таала эң жакшы кулк мүнөздүн ээсисиң деп кайрылды, айтты да. Адам Аллахтын алдында кымбат болот сыфаты менен. Жануарлар кымбат болот эти менен. Базарга барсаңыз, жандык сатып алсаңыз, бир жануар сатып алсаңыз, уй сатып алсаңыз, анын этин карай, семизби, чоңбу? Арыгыны кичинекейин албайт. Эмне үчүн? Алар эт үчүн эле да. Мусулман денеси менен кымбат болбойт Аллахтын алдында. Таразаны көп бассаң кыйын болбойсуң да. Же фигураң нормада болсо, машыгып залга барып турсаң эле кымбат болуп кетпейсиң. Балки канчалык сенин сыфатың Аллахтын алдында жагымдуу болсо, канчалык жакшы сыфаттуу болсоң, ошончолук кадырлуу болосуң да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы кулк мүнөздүн ээсисиң деп айтты. Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи эң жакшы мамилеси үй бүлөсүнө, анан жакын адамдарына эле. Ал эми биздики кимге болуп жатат? Көчөгө чыкканда аябай жакшы адамбыз, кечиресиз, өтүп кетсем болобу депчи. Үйгө кирип кетип атканда кечирим деген сөздөрдү алып таштап киребиз. Тамак даярбы, чай барбы депчи. Жакшы кулк мүнөз сыфаттар биздин көчөгө кие турган кийимибиз болуп калган. Эшикке чыгып жатканда жасанабыз дагы жакшы кийимдерди кийип, тазаланып чыгып кетебиз. Киргенден кийин ошо кийимдерди чачып, жаман кийимдерди кийип, анан баягы жаман сыфатыбызды кошо кийип алабыз. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, үйдөгүлөр наразы, көчөдөгүлөр ыраазы. Бул жакшы киши деп кетти. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сиздин жакшы экениңизди эң биринчи билиш керек үй бүлөңүз, анан жакын коңшу колоңуз, сиз менен чогуу жашоодо мамилеси бар адамдар да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам үй бүлөсү чакырып калса дагы, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан бирөө бир нерсе деп кайрылып калса, лаббайка, даярмын, не кылалы деп ушунчалык көңүл бурат эле дейт. Ошол үчүн Аллах Таала сен эң улуу кулк мүнөздүн ээсисиң деди. Башка пайгамбарларды Аллах Таала Куранда мактаганда, сен чынчылсың, бул пайгамбар мындай көп Аллага ибадат кылган, жумшак пайгамбар, көп ыйлаган пайгамбар, көп чынчыл пайгамбар деп айткан. Бирок пайгамбар эсамга келгенде бир сыфатын айткан эмес да, бардык сыфаттардын жакшы мүнөздөрдүн ээсисиң депчи. Бир жолу Айша энебиз бир окуяны айтып жатат. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ма асхабихи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахаба радияллаху анхумдар менен олтурган эле. Айша энебиз айтат: "Фасанату лаху тааман." Мен тамак жасап баштадым, пайгамбар алейхиссалам сахабалары менен келдим, тамак берейин, икром кылайын деп. Васанат лаху Хафса радияллаху анха. Умар радияллаху кызы Хафса радияллаху анха дагы тамак бышыра баштады пайгамбар салламдын конокторуна деп. Айша энебиз бул Абу Бакр Сиддик радияллаху анху кызы. Хафса энебиз Умар радияллаху анху кызы. Экөө тең пайгамбар саллам сахабалар менен келгенде тамак жасай баштады. Фасабакатни Хафсату. Хафсанын тамагы батыраак даяр болуп, менден мурда жөнөтүп калды пайгамбар алейхиссалам икром кылып дейт. Факулту лил жария, мен кызматчыга айттым. Баргыныңдагы тамакты бир нерсе төгүп кой. Себеби пайгамбар алейхиссалам мен биринчи тамак берейин дейт. Кызганат да, пайгамбар саллам кызгана турган эркек да. Мен көбүрөөк кызмат кылып калайын деп, яни пайгамбар салламга тамагыны биринчи мен берейин деп, сен баргындагы тамакты төгүп койсоң, аны меники бышып калат, меникин апарасың дейт. Ошондо барды дагы дейт. Тамакты барып туруп пайгамбар саллам алдына коёюн дегенде кичине түртүп койду эле. Фанкафатил касату ванташарат таам. Идиши сынып кетти дагы, тамак чачылып кетти жерге дейт. Фажамахан набий саллаллаху алейхи вассалам ва ма фиха минат таам алал арди фаакалу. Сахабалар менен чогулда кет, тамак түшүп кетти деген идишти коюп туруп, кайра баягы жерде тамактарды чогултуп коюп, анан ошону жей баштады дейт. Анан бир убакта сумма ба'ату би касати. Анан мен өзүм тамагым жөнөттүм. Мына эми пайгамбар саллам меники бышты деп жөнөсөм, пайгамбар саллам алды дагы дейт. Хафсага берип койду. Хузу зарфан, мына агыла.
Makana zarfikum, bul idiştagıla idişingердин ордуна. Wa kulu ma fiha, içi degin sizler жеп агыла dedi. Yani kançalık Peygamber sallam jumşak muamele kıldı. Oşonda Ayşe öz aytat, "Fama ra'aytuhu fi wajhi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en." Peygamber aleyhissalatu vesselam yüzünden hiç nese baykagan jokmун. Ayşe uşunu ataylap bul tamaktı töktürdü dep kapa da bolgon jok. Жерде тамактарды чогултуп жеп алды дагы сахабаларым отур. Менин тамагымды аларга берип койду. Hafsa radıyallahu anh biraz açuz kelip turat ele. Menin tamagımды töktürüp saldı, idişimdi sıldırdı dedi. Anı bergende al da suyunu da Ayşe'nin özün çıkpay kalıp ketти. Yani eң ушундай Peygamber Aleyhisselam'ın kulk münözü jogorku bolgonduktan бүткүл адамдар Peygamber Aleyhisselam'ды ээрчийт эле. Kulk münözünün eң jogorku dengeli ушул. Sizge аябай душман болуп жамандык кылган адамга жакшылык кылыш керек. Кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылыш ар бир адамдын колунан келет. Жакшы болуп сизге саламдашса, алейкум ассалам деп коюш оңой эле да. Бирок ассаламу алейкум деп биринчи барыш бир аз кыйыныраак. Же болбосо сизге жамандык кылып, сизди гыйбат кылып, сизди урушуп, сизге жамандык кылып жатса көз көрүнүп эле, ошого жакшылык кылыш бир аз кыйыныраак да. А бирок Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң чоң ахлагы ушул эле да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеден Мединага кетип жаткан учурда Каабатулланын ачкычын сурады, "Берчи, намаз окуп алайын." Уруксат берчи, 2 рекет намаз окуп алайын дегенде уруксат берген жок. Пайгамбар салам айтты, "Бир күн келет, Каабатулланын ачкычы менин колумда болуп, sen менин ордумда болуп каласың" dedi. Айткан күн келип Фатхул Макка болду. Пайгамбар салам ачкычты алып кирип намаз окуду. Чыкканда бардык сахаба күтүп турат да. Мага берсе экен, Каабатулланы караган мен болсом экен. Каабатулланын кызматчысы мен болсом экен деп бардыгы күтүп жатканда Пайгамбар алейхиссалам баягынын өзү көрдү, бай бербей койгон адам өзү көрдү. Кыяматка чейин сенден эч бир адам албайт, бир гана залым падыша келип алып албаса албайт dedi. Бүгүн да ошонун урпагында келе жатат. Кыяматка чейин убада кылып койду, эч ким ала албасын дагы. Ошол үчүн Каабатулланын ачкычын 5 кылып көбөйтүп коюп, баягы бере турган кадырлуу адамдарга да берди, бирок булардан тартып алган жок да. Канчалык жамандык кылган адамга кайра ошол күнү жакшылык кылганда не кылды? Чыдабастан мусулман болуп жатат да. Ушунчалык жамандык кылсам кайра ушунчалык жакшылык кылып жатат деп. Ошого урматтуу бир туугандар, ушул Рамазан айында ушундай сыфат үйрөнөлүк. Анча-мынча бизди жактырбаган же кээ бир жашоодо ортобузда келишпестик болуп калган адамдарды ооз ачарга чакыралык. Рамазанда барып алар менен жакшы мамиле кылалык. Рамазан айынын берекетинен улуу кулк мүнөздөрдүн ээси болуп алсак, Аллахтын алдында кымбат болобуз, кадырлуу болобуз.